Салам радиосунда жаңылыктар. Арбаңыздар ардыктуу туугандар, эфирде жаңылыктар түрмөгү. Аны менен мен Нурпейила Шорказы тааныштырам. Баткен шаарында 1000ден ашуун бала бакчага кезекте турат. Мындай маалыматты бүгүн 29 ноябрда шаардык бийликтен кабарлашты. Шаарда бала бакчага баруу үчүн 1000ден ашуун наристе кезекте турушат. Ошондуктан балдар бакчасын куруу муктаждыгы орчундуу маселе боюнча турат да. Бул маселени жеңилдетүү максатында шаардык бийлик 2024 жылга Арис уюм менен биргеликте 140 орундуу бала бакча куруу планын койгон. Шаардагы 6 мамлекеттик бала бакча жалпысынан 626 балага ылайыкташкан болсо, бүгүнкү күндө 1427 бала тарбияланууда. Ал эми калган 6 жеке менчик балдар бакчасында 15 тайпада жалпы 393 бала тарбияланып жатат. Баткенде дүкөндөрдөгү белгисиз азыктар текшерилди. Баткен шаарындагы мектептерге жакын жайгашкан дүкөндөрдө сатылып жаткан документи жок белгисиз товарларды текшерүү уланып жатат. Бул тууралуу Баткен райондор аралык санепит көзөмөл борборунан билдиришти. Маалыматка караганда текшерүүнүн жүрүшүндө Кытайдан келген ачуулар текшерилген. Адистер бул белгисиз документи жок балдарга арналган азыктын зыяндуулугу жогору болушу мүмкүн деп божомолдошот. Бул азыктардын тиешелүү документи жок болгондуктан дүкөндөрдө сатууга тыюу салынган. Дүкөн ээлерине түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, аталган товарлар сатыктан алынды. Баткендик жаш ойлоп табуучу Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик сыйлыкка ээ болду. Кечээ 28 ноябрда Бишкек шаарында өткөн Кыялымдагы Кыргызстан аттуу республикалык жаштар форумунда Баткендик жаш ойлоп табуучу Эрнис Айдарали уулу Чыңгыз Айтматов атындагы Кыргыз мамлекеттик жаштар сыйлыгынын илим жана жаңы технологиялар жаатындагы мыкты иш багытында сыйлыкка ээ болду. Бул тууралуу Айдарали уулу Салам медиага билдирди. Буга чейин өтүнмө бергенбиз жаштар саясатына. Чыңгыз Айтматовдун жылдыгына карата ошол Кыргызстанда алдыңкы ишкерлерди тандап алды. Анан менин багытым илим жана жаңы технологиялар багытында мыкты иш деп тандап алды. Анан кече ошол Кыялымдагы Кыргызстан форумда диплом ыйгарылды. Студенттер арасында эң жашы мен болдум, 21 жашта. Эске салсак, Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик жаштар сыйлыгы өкмөттүн 2000 жылдын 23 августундагы токтому менен негизделген. Анын негизги максаты демократиялык өзгөрүүлөр, салттуу руханий адептик жана мадани баалуулуктарды өнүктүрүү жана сактоо, жаш муундардын гуманизм жана руханий диний тарбия принциптерин бекемдөө максатында республиканын мыкты чыгармачыл күчтөрүн мекенчил жана изденүү маанайында жаштарды тарбиялоого багытталган чыгармаларды жаратууга тартуу болуп эсептелет. Күндүн маанилүү учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламыңыз түз болсун.